Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз өнөрлүү өлбөйт теле берүүсүн улантып жатабыз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору номер 92 кесиптик лицейден сиздерге жаштардын оюн жана төрүбүздүн коноктордун оюн берип атабыз. Андыктан чечимдерди өзүңүздөр чыгарып алат деген ойдобуз. Андыктан бул биздин жаштарыбыз, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ар бир кесип ардактуу дейт. Анда жаштар, биз жыйынтыктап берсек, мынакей өнөрлүү өлбөйт деп атабыз. Дагы силердеги өнөрүңөрдү бир ортого салсаңар. Келгиле кыздар, балдар. Агай, келиңиз. Өнөрлүү, мынакей сиз ушул тармакты иштеп атасыз да. Анан азыркы балдар чындап эле мындай кызыгабы, же мындай келип кетип эле жанагы бут кийимди жырткандын убарасы эмеспи? Кээ бир ата эне байкуш, мен балам кызым окуп атат деп атат да. Таластан, Оштон, Жалал Абадтан, Баткенден, Чүйдөн, Нарымдан жөнөтүп, анан сиз байкайсыз да, баягы улуу муун катарында сиздин көз карашыңыз кандай? Азыркы жаштардын өнөр илимин издеп алып атканын сиңирип атабы, же мындай жөн эле келди кетти болуп аткан жокпу? Эми азыр бул чоң кыз айткандай ушу биргелешип иштейли деп, жакшы ушул жерден билим алып, жаныбызды багып кетели деген ой менен келип эле иштеп атышат, аракет кылып. Ата-энесин алдабай эле. Ата-энесин алдабай эле. Анткени башка окуучайларда ушундай маселе бар экен да. Бир кыз ушул мен билим алам деп 3 жыл ата-энесин алдап жүрүптүр да. 500 миңге жакын контракт аркылуу менен акча короттур, квартирасы башкасы. Анан декандан келип сурайт экен да, мен кызым кандай окуп атат десе, ал айтыптыр, жарым жылдык семестрде эле кеткен. Биз андай студентибиз жок депчи. Анан ошондойлор жокпу деген ой болуп атат да. Андайлар жок деп ойлойм, бу жерден. Жокпу? Жок. Кээ бирлер мындай тамеки насыбай чеккенде атканда да өнөр кылат экен, ал өнөр эмес бирок, Андай насыбай тамеки чеккен балдарды да көргөн жокмун. Тартиптүү, жакшы билим алып атышат. Супер турбайбы анда? Жакшы, баракелде. Жакшы, жакшы. Жаштардын оюну калы. Азамат, келгиле. Мындай кээ бир ошол анча-мынча өнөр канага кирип калсаң, кээде мындай тез чыкканга аракет кыласың да. Анткени тамеки чегип атып, мындай өздөрүнө билбейт экен да, бирок сиңип калат да. Ошондуктан баягы тазалык ыймандын жартысы дейт го. Назирежи, дагы эмнелерди айтасыз? Мисалы үчүн өнөрлүү адам өлбөйт деген бул макалга мен аябай толугу менен кошулам. Анткени бул өнөрлүү адам эч убакта кор болбойт. Анткени бул өнөрлүү адамдын бир жагынан өзүнө материалдык жактан, бир жагынан өзүнүн Кыргызстанга кошкон салымы да деп кошо кетмекчи деп айтмакмын. Мисалы үчүн мен тигүү өзүмдүн кесибиме жакыныраак нерсеге токтоло кетсем, тигүү процессинде азыр Кыргызстандын экономикасын, жанагы атын таанытып аткан тигүү процесси деп айтмакмын. Азыр эң эле жөнөкөй мисалы катары айта кетсем, мисалы үчүн азыр кыздар меники биринчи курста кичине үйрөнгүчөктөр кыйналышат. Үйрөнгөнүн ошо практика учурунда булар өздөрү үйрөнгөн нерсесин иш жүзүнө ашырышып, практика учурунда даже жумасына 10 миң, 15 миңден акчалай тапкан жумасына табышат. Мисалы мен практика учурунда кыздарды көп байкайм. Эң эле азыраак тапкан кыздарды салыштырсам 3 миңден, жумасына 3 миңден табышат. Эң көбү 10, даже андан 15 миңге чейин тапкан убакыт кездешип көрүп атам да. Демек ушул жанагы практика учурунда тигүүсүндө эже бир маселе бар да, жана устатынан шакирти өтүптүр дейт да. Анан ошол азыркы балким жанагы кээ бир жигиттер ушул баягы ыймандуу, колу жөндөм кыздарды издейт да. 92 лицейдин кыздарына үйлөнсө кор болбойт экен да, мындай баягы иш билги. Өнөрлүү адам өнөрлүү адамдардан эч убакта кор болбойт демекмин. Жашоосунда дагы, өзүнүн келечегинде дагычы. Анан мисалы үчүн бул кыздарга баарына эле азыр айта кетсем, бул 5 жыл окуп, юрист, сиз айткандай юрист болуп, жумуш таппай, вакансия жок азыр көпчүлүк жерде. Жумуш таппай кыйналгандан көрө 2 жылда окуп өздөрүнүн кесибине үйрөнүп кетсе, булар өздөрүнө деле ажап эмес. Бирок ошо менен катар айтсам, мисалы үчүн устатынан шакирт өтүптүр дегенге толугу менен кошулам. Мисалы үчүн азыр көп эле кыздар окуп бүтүп, даже чынын айтканда, сөздүн ачыгы, даже мени чакырган убактарда болуп атат. Мен бүтүрүп кеткен кыздар азыр Россияда иштеп атышат. Анан кээде бир кызым айтып калды, эже келиңиз биякта, акчанын баары биякта экен депчи. А мен мисалы үй бүлөлүк шартыма байланыштуу мен бара албайм да ал жерге.
Анан пример катары айта кетсем, мисалы Россияда иштешип атат, Россияда уже тигүү процессинде иштеп атат, Азамат. даже Турцияда да кетип атышат. Бул кесип тигүү процесси азыр Кыргызстандын эң эле экономикасын көтөрө турган. Суроо талап күчтүү. Суроо талап күчтүү болуп атат да. Анан азыр жөнөкөй эле мисал катары кетсек, белгилүү дизайнер болуп чыга албастан да жок деген өзүнүн ата энесине, апасына көйнөктөрү тигип берсе, бул деле материалдык жактан чоң мүмкүнчүлүк деп айтмакмын да. Жакшы. Мен жанакы да бир жанакы не традиционный дегендерге да кичине токтолуп кетким келип атат. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, замандын ден соолукка зыяны келиши мүмкүн депчи. Мисалы ал боюнча мен мисалы ошого кичине кыскача токтоло кетейин деп атам да. Мисалы үчүн бул кыздарга жөнөкөй жерде жаткан буюмду дагы жөн кетирбестен, кыздар мисалы үчүн материалдык жактан сарамжалдап көп материал албаштан, аны ошо жөн жерде жаткан буюмдардан өздөрүнүн жеке фантазиясын, биринчиден жеке фантазиясын өнүктүрүү максатында, экинчиден өзүнүн материалдык талабын экономдоо максатында. Ана мисалы үчүн кымбат материалды алып аны же үйрөнүп чыкканды билбесе, аны бузуп салса, ал өзүнүн биринчиден өзүнүн минус болот. Ал эми жанакы не кездеме эмес материалдардан, эми мындайча айтканда, күнүмдүк жашоодо колдонулбай калган нерселерден биз ойлонуп, ар кандай кийимдерди алып, өздөрүнүн жеке фантазияларын өнүктүрүштү да. Алардын практика жүзүндө, иш жүзүндө алар кантип бычыш керек экен, кантип форманы табыш керек экен, кандай кылып тигүү этаптарын биринчиден өздөрү иш жүзүнө ашырып, өздөрүн сынап көрүштү деп айтмакчымын да. Көнүгүү иштери болмокчу да. Жакшы, рахмат эже. Ийгилик каалайбыз. Азамат мырза, сиз жана өнөрлөрдү кимдер үйрөттү? Ошол өзүңүздүн өнөрлөрүңүз жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Баягы эми өнөр алыш үчүн дагы устат керек, издениш керек, убакыт керек дегендей. Сөз сизде. Рахмат. Эми үйрөнгөлү баягы өзүң радиодо иштеп жаткандан кийин албетте биринчиден өзүңдүн кызың болуш керек. Эгерде кызың болбосо, сени кайсы жака жетелеп келиптим эле күн түн окутса да иштекке мээңе кирбейт болуш керек. Албетте өзүң кызыгып ошо кесипти сүйсөң сөзсүз түрдө болот. Анан албетте мага да өтө көп жардам берген инсандар бар. Азыр алардын бирөөсүнүн атын айтып, бирөөсүнүн атын айтпасаң таарынып калышы мүмкүн. Ошол себептен баягы өзүңдүн талантыңды бир мына кыргыз эли үчүн бир тартып жакшы бир салым кошуу үчүн кичине түрткү болду. Бирок ошо түрткүнү өзүм алып, анан да бул өнөрдү өнүктүрүп өстүрүш үчүн өзүм гана аракет кылып жатам. Ошол себептен жалпы баягы салым кошкондор эжелерге дагы жана салым кошуп жардам берип аткандарга да ыраазычылык айтсам болот. Жакшы, жакшы. Агайларга, эжелерге суроо барбы? Азамат мырзага суроо сунуш болуп атат баазы кыздардан. Саламатсыздарбы? Азамат байкеге суроо берейин дедим эле. Сиздин эме жараткан кандай нерседен жараттыңыз эле? Өнөрүңүз көп деп уктук, бул жактан өнөрлүү деп. Кандай нерседен жараткан нерселериңиз бар? Рахмат. Эми өнөрлөрдүкү меники эң биринчи бул алып баруучу журналист, радио журналист. Азыркы учурда Манас жаңыры радиосунда иштейм. Андан сырткары албетте массаж. Бул кала бөлүм бүткөн 2 жыл Мед академияда. Ошо эки кесипти Кудайга шүгүр майын чыгарып иштеп атабыз. Рахмат. Сизге кандай өнөр? Меники улуттук буюмдар көркөмдөө тобунда окуйм, 2 курсумун. Азыркы кезекте бизде дагы көптөгөн нерселерди үйрөнүп чыгабыз. Бул жактан айтып кетти бул группалаштар кыздарым. Ошондой эле азыр жакшы бул тармакта окуган. Эмне жараттыңыз? Мен көп нерселер жараттым деп ойлойм. Азыр кийизден көптөгөн калпактарды үйрөнүп жазады. Калпактын түрлөрүн улуу кичүүгө ылайыкташтырып, жана сайманын түрлөрүн үйрөндүк. Жана дагы Сайманын канча түрүн билесиз? Сайманын 4 түрүн билебиз. Илме саймасы, илме дос саймасы, дагы чыраш саймасы, секиртме саймасы, жана башка көптөгөн саймалар бар. Саймалар эмне, кайсыл нерселерге колдонот көбүнчө? Чыраш саймасын айта кетсем, чыраш саймасы бул калпакка кетебиз. Калпактын чекесине кооздук түшүрүү үчүн жана аны бекемдеп түшүр эметет да, чекесине сайлат. Ошо дагы көптөгөн саймалар калпактарга жана башка буюмдарга кооздук үчүн берилет. Калпакка сайма сайганда канча убакыт алат? Калпакка сайма чекесин чырашташ үчүн 3 саат, 4 саат ушундай деп бүтөбүз. Бир калпактыкын. Адамда эрте бүткөндөр барбы, тез бүткөндөр? Ооба, ар ким өзүнүн эмесине карата да. Мисалы, бирөө ышыгына карата десек болот. Бири бат сайса, бири кеч жай саят, бири ушундай да, тез сайып ушундай.
өздөрүнүн шыгына. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Биякта бизди форма кийген бир кызыбыз турат, ошол келе улардын да ойногалы. Ар бир ой баалуу дейт кыргызда. Анан ушундай азыр эже айтпадыбы, сыймыктанабыз да биз дагы. Ошол кыргыздын кыздары ошол чет өлкөдө ушундай иш жасап, башкаларды үйрөтүп, анан жакшы Кыргызстандын бюджетин көтөрүп атканы бул чоң ийгилик десек болот да. Саламатсыздарбы, мен Чаштарач группасында окуйм. Биздин кесип ошо адамдарга сулуулук тартуулоо. Тайпа группа канча 2 жылбы бул дагы же? Жок, 1 жыл 10 ай. 1 жыл 10 ай. Ооба. 1 жылдык окуу. 1 жылда ошондо Чаштарач тармагында бүт адистик үйрөнүп чыкса болот. Ооба, бардыгын универсал болчу. Азыр үйрөнүп калдыңызбы? Ооба, үйрөнүп калдык. Бул кесипке өзүңүз келгенсизби же бирөөлөр алып келгенби? Бул жакка эжемдин аркасынан келдим. Келечекте пландарыңыз кандай? Келечекте салон ачып, адамдарга сулуулук тартыруу. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Эми биз мына азыр сыртта жүргөн кыздарыбыз менен сыймыктанабыз, жакшы нерселер жасап атат. Силер дагы мынакей жок дегенде бир келечек пландарыңар жөнүндө бир эки ооз айтып өтсөңөр болот. Анткени ошо ата-энеңер да көрүп сүйүнүп калат. Балким менин кызым, балам жөн эле жүрбөптүр, пландары бар экен деши мүмкүн да туурабы? Ошондуктан силерде кандай баягы жыйынтыктап өзүңөрдүн ойлоруңарды айтып берсеңер болот. Келгиле кыздар, балдар. Саламатсыздарбы, мен Чаштарач бөлүмүндө окуйм. Биздин кесип бул адамдарга сулуулук тартуулоо болуп эсептелинет. Мен бул окуу жайга өзүмдүн каалоом менен келгем жана ушум боюнча улантып кетем деп ойлойм. Көптөгөн нерселерди үйрөнөм деп ойлойм. Ошол Чаштарач тармагында дагы бул жактан үйрөнүп, анан ошол Орусияда тияка бияка барса, ошол жакта да акча көп табат турбайбы? Балким Кыргызстанда эле калып иштейсизби же сиздики да мындай пландарыңыз алыс жактабы? Жок, мен Кыргызстанда калып эле иштейм деген ойлорум бар. Кыргызстанда эле. Жакшы. Саламатсызбы, мен Чаштарач группасында окуйм. Келечекте көптөгөн пландар бар. Чачтын азыр канча мындай прическанын канча түрүн кесесиз? 2 түрүн кесип. Кайсылар? Модельный, спортивный. Кайсысына көбүнчө суроо талап көбүрөөк? Модельный. Ошол чач алган акысы канча азыр? 100. Азыр акча таап атасыңарбы, барып жардам берип бир жерде Чаштарачтарда? Окуп атабыз азыр. Окуп эле. Анткени ошол кээ бир жаштар бар, окуп дагы анан баягы иш жүзүндө практикада барып, дагы акча тапкан учурлар бар, өтө көп. Рахмат. Келиңиз. Саламатсызбы, мен Чаштарач бөлүмүндө окуйм. Мен бул Чаштарач бөлүмүнө келгенин себеби апам түрткү болду. Апам ошол кичекейим менен эле өзүм Чаштарачка кызыкчумун. Анткени дегенде бизде айымдардын чач жасалгоосу, беттеги макияж болуп эсептелинет. Биз ошол менен гана көрүнөбүз. Апам мага бул кичекейимден эле айтчу, өзүң тандаган кесипке оку, бирок мен сага кааларым бул Чаштарач депчи. Анткени ал жакта пайдалуу, өзүңдү кандай алып жүрүүнү үйрөнөсүң деп айткан. Ошол себептен мен бул лицейге келип билим алып жатам. Азыркы учурда бизде деген практика жүзүндө да үйрөнүп жатабыз. Чачтарды мужской жана женский алып жатабыз. Анткени дегенде бизде бесплатно болот да. Эмне үчүн дегенде биз азыр өзүбүздүн колубузду көндүрүп, биринчиден көндүрүп батыраак иштөөгө аракет кылабыз. Бесплатно кылып балдардын чачын бузалганы өтө коркунучтуу болот. Анткени деген көптөр качышат да, бул силер деген жашсыңар, үйрөнө элексиңер депчи. На самом деле бул бизден бир 5-6 окуучу бар, жакшы алат да, мужскойду дагы, женский жактан дагы аябай жакшы алгандар бар. Ошол мисалы макияж, аялдардын чач жасалгылоосу жакшы болгондо канча сом болот? Анысын билбейт экен, бирок бизде жөн эле свадебный прическа же вечерний прическалар, булар эң эле азы бул 400-500 сом болушу мүмкүн. Эң азы. Жогорку баасы канча болот? Свадебный прическа бул 3000 чейин барат. Ошону канча убакытта жасап койсо болот? Свадебный прическаны бул бизге азыр 2 саат, 2,5 саатта бүтөбүз, мастер болгондо билбейт экен канча. Азамат. Жакшы. Демек ушинтип деле акча тапса болот турбайбы? Өнөрлүү болсо өлбөйт деген ушул жигиттерден күтөбүз.
баягы могул булгары кожаны сүйлөткөн кыздар балдар барбы? Жыгач усталык менен азыр эже бир нече факультеттерде айтып өтпөдү. Силер дагы эмнелер менен мактана аласыңар? Мен Соошбеков Билал, биздин группа булгары. Мен булгарда окуйм, кожадан иштетип жүрөм. Мен бул кожа тамдадым, себеби кожа кичине кызыгым болгон үчүн тамдадым. Анын үстүнө ата-энем киргизди ошол окууга. Ошондон өнөр үйрөнсүн деп. Бирок чынында эле бул өнөр үйрөнүп кете алам деп ойлойм, себеби кичине өзүм кызыгым болуп баратат күндөн күнгө. Менин оюм бул жерде ушу кожанын немеси Кыргызстандын ичинде эле жүрө бербестен, Кыргызстандын ичинде калбастан чет мамлекетке чыгаруу болуп атат да, менин оюмча. Аны өзүмчө бир кичинекей эми ишкана ачып, ошону кайра чоңойтуп, өзүнүн группадагы окуган балдарды кайра ошолорду чогултуп, ошол менен бирге чогуу иштешүү. Ошол менен көбөйтүп, аны чоңойтуп, баардыгыбызга бирдей тең өлчөмдө акча эми бөлүнсө, анан баарыбыз бирдей иштесек, ошол эле идея менде. Ошол азыр келечекте мисалы ошол балдарды иштетип, мындай чогуу бир иш кылайын деген ойлор барбы? Ошо бар. Ошо өзүм группада балдар менен иштешейин деген оюм бар. Азыр эмнелер жасап атасыңар? Эмнелер чыгардыңар? Азыр буга чейин көкөр жасап атабыз. Көкөр үйрөндүк, анан шкатулка, анан браслет, амулеттерди эме атабыз. Канча убакта жасап койсо болот экен? Ошо канча материал кетет? Акчасы кандай болот? Сатса кандай болот? Ар бири өзүнчө эмесине гана жараша болот, эмгегине. Биз бирок сатып алып келген эмеспиз. Агайыбыз өзү алып келип берет, анан даярдап, рассап берет. Биз ошону тигип, ошону баягы бириктирип, жармаштырып ошол эме кылабыз. Үйрөнүп ошол биздин эмебиз. Анан саат канча убакыт кетери билбейм. Көркөр жасагангач канча убакыт кетет? Бир көкөргө минимум 1 күн убакыт кетип калат. Ага биринчи аны эмесе сууга салып, кайра кесип, кайра тигип, ошентип кайра кумдан шыкап, ошентип атып эле 1 күн убакыт кетет ар бир көкөргөчү. Ал эми браслеттерге 1,5 саат убакыт кетет. Браслет. Базарда ошол браслеттердин сатылуу баасы канча турат? Бир сатылуусу бир эң арзаны дегенде 120 сом да. Мындай идея жок эле, жөн эле. Бир эле краска берип коет, болду, кнопка. Или ленточка менен байлап коет, ошонусу. Биз эсти ошондой жасап сатсак, бир жакшы эле сатабыз, 200-300дөн ары кетет, Жакшы, ийгилик каалайбыз. Анда жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Урматтуу эже, сизден баштасак, эми мынакей кыздарды, балдарды уктук, көрдүк, дагы ошол 92-лицейдин пландары кандай? Жылына канчаны аласыздар? Азыркы практикада канча кыз бала жүрөт? Алар канча убакыт үйрөнөт? Жыйынтыктап берсеңиз. Биз 92-лицейде биз 2 жыл бюджеттик группалар 2 жылда окушат. Булар 2 жылдын аралыгында булар өздөрүнүн теория жана практика экөөнү параллель алып кетишет. Азыр пока биз биринчи курста жалаң практика теорияларды окуп үйрөнүшүп, алар өздөрүнүн көнүк иштерин алып үйрөнгөндөн кийин уже биринчи курстун экинчи жарым жылдыгында уже булар практикага чыгышат. Ал эми практикаларда ар кандай, мисалы, ар ким өздөрүнүн жеке ишканаларга, ар кандай цехтерге барып бөлүнүп, өздөрүнүн окуп 2 жылда үйрөнгөн иш билгилерин практика жүзүндө иштеп көрсөтүшөт. Андан сырткары, мисалы үчүн, бул окуучуларды айта кетсе, мисалы, эң биринчи ушундай кол өнөрчүгө үйрөтүп, таптап, ушуларды талыкпай эмгектенген биздин жамаат 92-лицейдин мугалимдери, устат мугалимдерине да чоң, окуучуларга кошкон салымы чоң деп айтмакчымын. Булардын иш билгилери арты менен ушундай кол өнөрчү жагын өздөштүрүп, өнүктүрүп келе жатат. Ушул бир нерсе суроодо кошумча. Азыр ошол сиздердин факультетиңиздер сыяктуу лицей бирөө элеби же башка да лицейлер барбы? Кол өнөрчү лицейлерден толук биздики эле, Кыргыз лицей, кол өнөрчү боюнча жалгыз эле биздебиз да. 92 эле. 92 эле кол өнөрчү боюнча. Бөлөк жактарда көбүнчөсү эми ар кандай да, жана мисалы үчүн жанакы сварщик, андан сырткары жанакындай тармактар башка. Тармактары ар башка. Бирок кол өнөрчү боюнча жалгыз эле Кыргыз лицей, ошо Сүймөктүн чокмок. Жылына канча бүтүрүүчү бүтөт? Жылына кээде 3 группадан бүтөт. Мисалы үчүн ар бир окуу группада 20 болсо, где-то бир 60-70 окуучулар, студенттер бүтүшөт да. Ал эми жыл тапшырган жумуш менен камсыз болот. Жумуш менен камсыз болушат да. Мисалы үчүн
Эми мисалы мындай да, 5 кол тең эмес деп коет го. Тең эмес дегенде мисалы үчүн ошо мисалы үчүн окуучулардын кээ бир айырмаланып турушат. Кээ бир окуучуларды таптасак алга өзү эле кете берет. Кээ бир окуучулар бар, мисалы үчүн таптап, бул ким Азамат айткандай кызыгуу керек да. Окуучулар кызыгуу болсо, биз аны алдыга түртүп жана чоң ат чабышка түшүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Ал эми кызыкпаган окуучулар арабыздан да болуп чыгат, бирок баары эле бирдей боло бербейт. Бирок кээ бир тың окуучулар өздөрүнүн жумуш орду менен даже дипломный защита деле жумуш берүүчүлөр өздөрү эле келип алып кетишет да. Дипломный жумуштарын көрүп өздөрү эле жумушка алып кетишет. Мисалы үчүн тигүү процессинде баардыгы жумуш менен камсыз болот. Анткени азыр тигүү процесси көбүрөөк кеңири тарап атат. Анан бөлөк группалардыкы боюнча айта кетсем, алардыкы баары эле жумуш менен орду камсыз болушат деп айтмакчымын. Жакшы. Бурхан байке. Мен азыр ошол босогоңорго кирип келип, мына коридордон көрдүм. Ошол кыскасы бул адам баласы жарык дүйнөгө келгенден баштап ошону узатууга чейинки нерсенин баардыгын да көз алдымда элестеттим да. Ошол жерде кирип келгенде бешик туру, ошо бешикти жыгачтан жасалган, ошо биздин жигиттердин колунан чыккан өнөрү, ошонун жабдыктары, ошонун биздин кыздардын иш өнөрү, мисалы анан кийинки процесстер ушунун баары өтөт. Булар эми сөзсүз түрдө бул ар бир элдин салты бар, үрп адаты бар, маданияты бар, кол өнөрчүлүгү бар. Ошол ар бир эл эмнеси менен таанылат. Ошо өзүнүн маданияты менен, салты менен, үрп адаты менен, ошо өнөрү менен, маселен ошо кийип жүргөн биздин ошо кыргыздын өзүнүн жакшы кымчабел кыздарына чыптамалар, ошо белдемчилер, мисалы кандай ушул өзүбүздүн ошол маданиятыбызга жараша өнөрүбүз бар да. Эми мен силерге айтарым, ошол өзүбүздүн улуттук колориттеги кыргыздын нукура ата бабаларыбыздан энелерибиз кийип келген ургачынын кийимдерин, ошо эркектер кийип келген, ошо дыйкандан баштап падышага чейин кийген кыргыздын тиги топусунан бөркүнө чейин ошо силердин колуңардан чыгат. Буйрулса ошону жакшы канчалык ийне жеткирип жакшы жасасаңар, силерге ошо талап көбөйөт, чоңураак масштабыңар өсөт. Силердин өзүңөрдүн карьераңарга, базаңарга, экономический жактан дагы бул көп жакшы шарттар түзүлөт. Эми ошол уландарга да, кыздарга да мен кааларым, ошо өнөрүңөр өркүндөй берсин. Келечекте ошо өнөрүңөр менен өзүңөрдүн наныңарды таап жеп, үй бүлөңөрдү, жакындарыңарды багып, жана кыргыздын өнөрүн даңазалагыла деп айтып кетмекчимин. Рахмат. Азамат мырза. Чоң рахмат. Албетте бул кесипти баштагандан кийин замандаш келиңиз артка кайтпайлык, бир гана алдыга деп жакшы уранды кармап, албетте дагы да болсо эмгектенелик, эл эмгегин жер сүйөт дейт, эл үчүн кызмат кылалык, жакшы нерсени ишке ашыралык. Анан албетте ата-энелерибиздин баардыгы сүйүнүп, о менин кызым балам ушул жерде окуп атат деп сыймыктанып, мугалимдер сыймыктанып жаткандан кийин, демек алардын дагы баягы ой мүнөсүн актаган бололук. Барыңарга ийгилик, бар болгула. Чоң рахмат. Жакшы. Залдан жокпу, жыйынтыкта барбы? Келгиле. Балдар, кыздар. Ошол окуткандыгыңар үчүн рахмат айтасыңарбы? Мен бул лицейге келгениме өкүнбөйм. Бул жерден мындан ары өзүбүзгө керектүү билимди алып, мындан ары өзүбүздү алга сүрөп, жана бул өзүбүздүн өнөр алганыбызга эже агайларга чоң рахмат айтам. Эжелер, агайлар бизге болгон билимин бизге берип жатышат. Эже агайларга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана биздин УКТОнун улуттук кийимдердин көркөмдөө группасынын жетекчиси Назира Замировнага дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Азамат, жакшы. Ийгилик каалайбыз. Жигиттерден келеле. Агайыма рахмат айтам, өзүм үйрөтүп жаткан Тиниб агай, Кылч агайларга жакшы эле көргөзүп атат, жакшы эле поддерживать этип көтөрүп атат, жакшы эле өз билген нерсесин көргөзүп, анан биздин балдарга баарыбызга эле бирдей мамиле кылып жатат. Баарыбызга эле бирисине мындай, бирисине орой мамиле кылуу андай жок. Анан ошо агайыбызга рахмат.
үйрөтүп жатканда бизде Орой мамиле кылса окуй кетип каласыңарбы? жок, бул жерде орой мамиле кылса да кандай андай эч жерде мындай жок да, мына баягы бөлүп эме кылат го, бул мындай андай деген жок такырчы. Анан Эгер ушул жанагы агайлар, эжелер билет го, тиги балдарын берчи да устатка, тиги сөөгү эти сеники депчи, анан ошондо сонун кадрлар чыккан турабы? анын үстүнө азыр андай орой мамиле кылуу деле жок да азыр. Азыр анысы баягы эме статья эмелерди жазып коюшкан да, закондоргочу анысы. Андай бирок биздин агайыбызда такыр андай эмеси жок. Бизде адамгерчиликтүү мамиле кылат. Бизге ар бирибизге бирдей мамиле, жакшы сөздөрүн айтат. Болгон сөзүн бардыгын үйрөтөт бизгечи. Өзүнүн ичинде катылып жаткан нерсесинен бери. Азамат, эл каалайбыз, жакшы. Мен болсо ушул окуу жайдын эже агайларына жана директоруна чоң таазим этким келет. Бизде болсо ушундай келечекке жол салып берип атканына жана туура жолду көргөзүп берип атканына өзгөчө мен Шаиба Жыпар эжеге чоң таазим этем, жанага чоң рахматымды айтам. Ар бир сураган суроомо бүт жооп берет жана өзүнүн болгон баягы кесиптен тышкары ыймандуулук жана акыл айтып турганына мен чоң таазим этем. Рахмат, Азамат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушул бизге бөлүнгөн убакытта өнөрлүү өлбөйт деген темада сөз кылдык. Жаштардын, балдар, кыздардын өнөрлөрүнө өзүңүздөр ортоктошуп болдуңуздар. Буюрса, биз ойлойбуз, биздин уул кыздар башкаларга дагы ушу өнөрлөрүн үйрөтүп, сооп алып жана жакшы киреше таап жатканын дагы сиздер аңдадыңыздар. Демек, биздин агай эжелердин жана ошондой эле окуучулардын оюнан, өнөрүнөн бир аз да болсо көрүп билип алдыңыздар. Буюрса, бул жердеги 92 лицейдин жалпы балдар, кыздары өнөрү менен башкалардан айырмаланып турат. Кыргызда айтып коет, алтын колдуу адамдар деп. Алтын колдуу өнөрлүү биздин инсандар ушул жерде окуп атат. Андыктан жалпы мугалимдер жамаатына, устат жетекчилерине биз ыраазычылык билдиребиз. Биздин данышманыбыз айткан, ар бир кесип ардактуу, ошол майын чыгарган жана башкаларга үйрөткөн адамдар эки дүйнөдө бактылуу болот деген. Ошол бактылуу кыла турган башкаларды ушул 92-чи кесиптик лицейдин жаштары. Андыктан жаштар сүйлөсүн теле долбоору өнөрлүү өлбөйт деген темада жыйынтыктадык. Кийинки одан амандашканча саламатта калыңыздар.